Курманын пайдасы. Айрыкча кыш мезгилинде бул жемиштин ар кандай формадагы даамга ээ болгон сортторун табууга болот. Мындан улам биз курманын кандай пайдалуу сапаттарга ээ экенине токтолобуз. Курма жылуулукту сүйүүчү өсүмдүк. Ошондуктан ал өсүмдүк Евразиянын, Американын жана Австралиянын көп өлкөлөрүндө кеңири таралган. Айрым маалыматтар боюнча курманын 500дөн ашуун түрү бар. А бизге болсо анын 2 түрү, ачыркантуучу, кавказдык жана таттуу шоколад аттуу түрү кеңири тараган. Курманын бир даана жемиши орточо 81,5% суудан, 0,5% белоктон, 15,9% углеводдон турат. Анын курамында мындан тышкары органикалык кислоталар, витаминдер, макро жана микро элементтер бар. Башкача айтканда калий, магний, фосфор, темир, йод, алма жана лимон кислотасы, багырай Б тобунун витаминдери жана А, Б, С витаминдерине ээ. Бул азыктын баалуулугу боюнча 100 грамм жемишинде 62 килокалорий бар. А витамининин топтому көп болгондуктан ал рак ооруларынын алдын алат. Ошондой эле көздүн жакшы көрүүсүнө жардам берет. Муну менен катар жүрөк кан тамыр, богок ооруларына да пайдасы жакшы. Табитти ачып, нерв системасын тынчтандырат.